3 martda Kırgız SSR'nин жаңы конституциясы кабыл алынган. Көз карандысыз Кыргыз Республикасынын конституциясына 30 жыл болду. Конституция өлкөнүн туруктуулугунун өзөгү болуп, адам өмүрү, укуктары жана эркиндиги мамлекеттин баалуулугу деп белгиленет. Бул күндү утурлай мамлекет башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда салтанаттуу иш-чара өттү. Майрамдык салтанат алгач конституциялык өнүгүү тарыхына арналган фильмди көрсөтүү менен башталды. Аты Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө деген декларация кабыл алынды. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын конституциясынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы менен куттуктады. Ал өз сөзүндө Кыргызстандын конституциялык мамлекеттин түзүлүшүндө маанилүү роль ойногон көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлерин белгилеп, өлкөнүн конституциялык өнүгүүсүнүн тарыхый этаптарына кеңири токтолду. Элибиз кылымдар бою көксөп келген, эгемендүүлүктүн түп мүдөөсүн туюнткан, Кыргызстандын саясий, укуктук жана экономикалык системасын аныктап турган баш мыйзамыбыздын 30 жылдык мааракеси менен куттуктоого уруксат этиңиздер. Кыргызстан автономиялуу облус статусуна ээ болуп, ошол учурдагы саясий жетекчиликтин көз карашында республикага айлануунун бардык белгилери болгон. Ошондуктан Кыргыз элинин өз тагдырын өзү аныктоо жана республиканы түзүү маселеси ачык бойдон калган. Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков сындуу кемеңгер лидерлердин ишмердигинин натыйжасында гана 1926 жылдын башында РСФСРдин Борбордук аткаруу комитетинин президиуму Кыргыз автономиялуу облусун Кыргыз автономиялуу республикасына өзгөртүп берүүнү чечишкен. Конституция күнүнө карата бир катар кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылды. Президенттин жана министрлер кабинетинин укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Мурат Укушев 3-чү даражадагы Манас ордени менен Конституциялык соттун төрагасынын орун басары Карыбек Дүйшеев жана ушул эле органдын судьясы Латип Жумабаев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи Ардак Намы менен Конституциялык соттун судьясы Мергүл Бобукеева, Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен Конституциялык соттун аналитика бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Шергазиев жана Конституциялык соттун башкармалыгынын консультанты Максат Төлөбалиев, президенттин ыраазычылык каты менен Конституциялык соттун башкармалыгынын кызматкери Асель Асангожоева президенттин энчилүү сааты менен сыйланды. Биздин конституциябыз негизги мыйзамыбыз болгондон кийин ошо негизги мыйзамдын ченемдерин, принциптерин, баалуулуктарын баардыгыбыз сактап, кылымдан кылымга баягы өткөзүп берип, биздин муундарыбызга жеткизип ошолордун баарын. Анан ошо биздин конституциябыз ошо стабилдүүлүктү жана тынчтыкты алып келген конституция болсун. Баш мыйзамыбызды сыйлоого үйрөнүш керек. Ошонун талаптарын так ар күнү түнүн дебей так аткарганга үйрөнүш керек. Биз ошого келе жатабыз деп да. Бир топ ийгиликтер бар. Мынакей жакшынакай жетишкендиктерге жетишип атабыз. Кыргыз Республикасы көз карандысыз эгемен демократиялык, унитардык, укуктук, советтик жана социалдык мамлекет. Конституциялык түзүлүштүн саясий негиздерин камтыган баш мыйзамды кабыл алуу менен өлкө өзүнүн укуктук талаасын, мамлекеттүүлүгүн бекемдеген. Жаңы кабыл алынып иштеп аткан конституциябыздагы ошол 93-жылкы кабыл алган конституциянын өзөктүк негиздеринен келип чыгып отурат. Анткени негизги өзөктүк багыты ошол конституцияныкы мындан 30 жыл мурдакы кабыл алынган конституцияныкы кала берген. Ошондуктан бул майрам, бүгүнкү майрамыбыз өтө Кыргыз мамлекети үчүн, Кыргыз эли үчүн өзгөчө чоң майрамдардын бири. 1991 жылы эгемендикке ээ болгондон кийин 1993 жылдын 5-майында өлкөнүн жаңы конституциясы кабыл алынган. Баш мыйзам 30 жылда бир нече ирет өзгөрүүгө дуушар болду. Өлкөнүн башкы мыйзамы 1996, 1998, 2003, 2006 жылы, соңкусу 2021 жылы өзгөртүлгөн. Референдумга жалпы шайлоочулардын 36,66% катышкан, анын 79%дан ашыгы баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоп, Кыргызстанда президенттик башкаруу болушун каалашкан. Конституцияга президент Садыр Жапаров 2021 жылы 5-майда кол койгон.
Бүгін Қырғыз Республикасының баш мыйзамының кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы белгиленүүдө. Тарыхка көз чаптырсак, мындан 30 жыл мурун тагыраагы 1993 жылы ошол кездеги легендарлуу парламент дал ушул күнү 5 майда өлкөнүн баш мыйзамын кабыл алынган. Аны менен катар өлкөнүн туусу, гимни, герби, ошол эле учурда улуттук валютасы кошо бекитилген. Нурзада Сыдыкова, Кудай калуусу Муралиев, регион Бишкек.